Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 сентябрда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевди кабыл алды. Жолугушуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата болду. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата өткөрүлө турчу майрамдык иш-чаралар жөнүндө айтып берди. Ошондой эле 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасындагы чараларды ишке ашыруу боюнча маалымат берди. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жарандарга кеңири жайылтуу жана тил саясатын жакшыртуу боюнча мындан аркы чаралар талкууланды.